Жолдошум эрки жок, ичимдик ичет. İçpeyinçi деп сұрансам, да мақұл деп ичпе, мақұл деп иче берет. Мечитке барын, жумаға даватқа чыгып десем, такыр барбайт. Оозу жаман. Өтө палит. Сөгүнөт. Балдарыбызды дагы сөгүп жаман сөз менен каргайт. Балдарды каргабаган каргышы тиет десем да, сен мага акыл үйрөтпө, чала молдо болуп дейт. Жашаганыбызга 5 жыл болду. 2 улубуз бар. Акелери дагы ичет. Эжесине айтсам, ичет да эмне кылайын эми деп коет. Өзүм диндемин, 5 мал намаз окуйм, жолуктамын. Сиздин баяндарыңызды дайыма угам. Сураныч намаздарда ниет кылам. Иман бер деп, бирок такыр таштай турган ою жок. Не кылсам болот? Үмүттү үзбөңүз. Үмүтсүздүк шайтандан. Аял киши эркекке караганда кичине шашмак болот. Кудай кааласа, буйурса, жакшы бир дуа кылып, үмүт кылып, анан кошо даватка чыгып келгиле, эң жакшысы. Жакшы мүнөзүңүз оңдоп, Кудай кааласа, Алла Таалам текке кетирбейт ар бир дуаңызды. Жакшы болуп кетет. Соо мезгилинде чай ичип атканда акырын айтыңыз. Башка ошол эмелер бар, туугандары бар, алар менен даватка чыгарганга таштап коет буюрса. 4 жашка толгондо ата-энем ажырашып кетишкен. Апамдын колундамын. Атамды элестете албайт элем. 14 жашымда бир окуу жайга өтүп жатып байланышып калдык. Апамдын сунушу менен эркек бала атасын билсин деп. Окууга контрактты төлөгөндүгүнөн улам 3 жылдан бери байланыштабыз. Кыскасы апамды ажыраша электе урчу экен. Ошондуктан мен мамиле кылууну каалабайм. Сунушуңузду берип кетесизби деп. Кандай болбосун ата? Ошонун белинен чыккансыз. Туура акмактыгы бар. Убагында Кудайдан коркпой, жаман иштерди кылды, кол көтөрдү, кордоду, таштап койду, туура бардыгы. Сизге кошулабыз. Бирок кандай болбосун, ошо атанын кызысыз. Эртеге кыямат күнү ошо атаңыздын аты айтып анан чакырыласыз. Жаман болгон чакта да. Эми бүгүнкү күнү ошону жакшы кылып алуу сиздерге турат. Жакшы дуа кылып, жакшы мамиле менен байланыш болуп калыптыр. Акырын жакшы сөз бар, жакшы сөз да. Сабырдуулук менен, имандуулук менен, иманга, динге чакыруу менен Кудай кааласа жакшы алып келсе болот. Бирок жакшы мамиле кыла бериңиз, жамандап айтпаңыздар. Мен намаз окуп баштап, ортодо аябай көп убакытта калтырып койдум. Жумушуман бошобой калып жатам. Жок дегенде багымдат намазын окуй албай жатам. Күнүгө кечинде ниет кылып уктап, бирок тура албай жатам. Кандай кылсам болот? Шайтан минип алган да. Бардыгы эле намазга кантип. Бул багымдат намаз. 24 сааттын ичинде адам уктайт деле, турат деле. Кээ бирлер эч убакыт таппай айтам, андай шылтак тасырла. Көп адамдарды көрдүк. Мына окуйм деп атып, өлүп калып, табутка келип, жаназасы болуп, көмүлүп калгандарын көбүн көрдүк. Биз да ошолордун катарында болуп калбайлы. Намаз сизге пайда гана. Сиз өзүңүз ушундай ишенип коюңузчу. Ата-энеңизден дагы, аял бала чакаңыздан, досторуңуздан дагы, кийинген кийимиңизден дагы баарынан сизге эң пайдалуу бул намаз. Таштабаң намазды. Мени бир каза болуп калды, ылдый болуп калды. Кайра туруңуз, кайра окуңуз. Устаз, менин ростум 1.60. Өзүм 11 классмын. Ата-энем бойлору деле орточо эле адамдар. Адамдар ичиңи кең кылсаң өсөсүн, семиресин дей беришет. Ушулардын айтканы туурабы? Өзүм спорт менен машыгам, кантип боюмду өстүрсөм болот. Эчтеке эмес, 1.60 жакшы эле. Малайзияга барсаңыз чоң эле болуп каласыз. Эми Кудайдын бергени да эми туурабы? Ал жерде канча адамдар бактылуу болуп эле жүрүшөт. Семирпей бербей эле. Ичиң кең кылгыла. Кээ бир адамдар ойлойт, ошо семиз болсо ичи кең болот экен деп. Таксырлар, ол ичи чоң болуу бөлөк, ичи кең болуу бөлөк. Ичи чоңду ичи кең деп айтпагыла, андай эмес ал. Ичи кең деп жүрөгү кең, берешен, колу ачык, ал бөлөк нерсе. Кудай кааласа дуа кыла бериңиз, эчтеке эмес эче. Бак Алла Тааланда. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху ушу балтыр аябай ичке болгон экен.
Бирок менмин деген Абу Жахилди ошол өлтүргөн. Абдулла ибн Масудтун ошо балтырын карап адамдар ушундай бир бул арыш титирейт деген го. Ал жерде кичине эмес. Духовный күчтүү болуш керек. Бой кичине болсо да эчтеси эмес. 1.60 алхамдулилlah жакшы эле. 1 метрликтер жүрбөйбү? 400 000 акча болсо ошого канча зекет берилет? 10 000 сом берилет. Менин 3 балам бар. Азыркы учурда кичүү балам эмчек эмет. Анан 5 убакыт намаз окуйм. Кээде пешим же асыр намазын окуп жатканда балам ыйлап калып, башка караган киши жок, сүннөт намазын окуп жатканда же парызды окуп жатканда үзүлүп калып жатат. Намазды токтотуп, баламды карап калам. Суро, менин үзүлүп калган намазым үчүн кайра баштан баарын сүннөт парызды окуп чыганбы же ошол үзүлгөн эле намазды окусам боло береби? Алла сизден разы болсун, баарыбыздан разы болсун. Жок, кайсы намазда үзүлүп калдыго, ошону да кайталайсыз. Туура, пешим биринчи 4 рекет сүннөт, анан 4 рекет фарыз, анан 2 рекет сүннөт да. Кийин мисалы ошо 2 рекет сүннөт окуп атканда азыркындай окуп алса, кайра баштан окубайсыз, болду ошо 2 рекетте эле. Аракет кылыш керек. Намаз учурунда балам уктатыппы, же бирөөгө каратыппы, же бойнотуп, киши мына жак бери ысыкка же болсо мындай печка-сечкага неме болуп кетпей турган жактан коюп, азыр бүгүнкү күндө немелер бар го? Не деп коет эле? Бир нерсеге салып коет го? Манеж, ошо. Вот ошо окшогондорго же болсо бешикке бөлөгөндө ошо намазды жакын коюп окуп алыш керек да. Бирок намазды каза кылбай, намаз бүткөндөн кийин балаңызга дуа кылыңыз, дем салыңыз. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ушул дуаны күнүнө канча айтыш керек? Канча айта алсаңыз айта бериңиз. Бул Юнус пайгамбардын дуасы. Кур'ан-ы Каримде Юнус пайгамбарды кит жутуп алган. Киттин ичинде 40 күн жүргөн. Канча күн жүргөн? 40 күн. Юнус пайгамбар. Түндүн караңгылыгы, суунун караңгылыгы, киттин ичиндеги караңгылык, 3 караңгылыктын ичинде. 40 күн ушу дуаны окуган. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ушу дуаны берекесинен Алла Таала 40 күндөн кийин аман, эсен чыгарып койгон. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде бул айтпаганда ушу дуаны кыямат күнгө чейин киттин ичинде калып кетмек деген. Бирок ушу дуанын айткан берекесинен Алла Таала ушундай куткарып, кыйынчылыктан чыгарып койду. Ошол аят келгенден кийин аркасынан биз кудум ушундай момундарды да куткарабыз ушу дуа менен деп койгон. Андыктан кимдин башында Алла Тааланын биринчи эч кимдин башына кайгы салбасын, бир келип калса сыно ушу дуаны күчөйтүбүз. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Канча жолу айтсаңыз, 1000 айтасызбы, 2000, 10 000, 100 000, канча айтсаңыз. Анан алымдар айтышат. Фитна көбөйгөндө, сыноо көбөйгөндө буну да көбөйтүш керек дейт олар. Зикирлерди көбөйтүш керек. Менин бир эжем бар, күйөөсү намаз окубайт. Күндө саат 4-тө үйгө келет. Ошол динде туурабы же туура эмеспи? Кандай 4-тө? Күндүзгү 4-тө, кечки 4-тө? Кечки 4 болсо, конечно, туура эмес. Кечки 4кө чейин эмне кылып жүрөт? Күйөөм кайра эле измена кыла берип тажадым. 2 балабыз бар. Жашап жүрө берейинби же ажырашсамбы деп ойлонуп жүрөм. Үйдө имандын сабагы болсун. Мечитте бир аз да сабак болот, мисалы жумасына 2 жолу мисалы. А биз үйдө жашайбыз. Ошол жерде тамактанабыз, ошол жерде эс алабыз, ошол жерде уктайбыз, ошол жерде сүйлөшөбүз. Ошол жерде бала чакабыз менен тарбия болот. Ошол үйүбүздө жашап аткан үйүбүздө имандын китеби окулсун, имандын сабагы болсун. Келеришке интернет карап, музыка коюп отура бербей, биз ошол жерде алхамдулилля үйдө амалды жандандырайлы. Дуалар менен, дуаларды окуйлу, көзгө көрүнбөгөнү көйүш бар. Үйгө киргенде, чыкканда бардык сүннөттөрдү аткарайлы. Кудай кааласа иншалла үйдө китеп окуп атканда эртеби кечпи күйөөңүз деле ойлонуп калар. Астагфирулла, мына зынадан тооба кылайын. Китептерде айтылат бардыгы. Имандан ажырап калат. Ооруга чалдыгат. Ырыскы үзүлөт. Чатак мунун неме кесепети.
Устаз, менин атым Токто Мамат. Мааниси кандай бир видеодо Мамат деген өлүк дегенди билдирет деп атышат. Атымды өзгөртүшүм керекпи? Өзгөртпөй эле коюңуз, өзү туура Мамат деп мына арабчага келгенде өлүктү айтат. Бирок ар бир сөз арабчадан кыргызчага которуп, кыргызчадан араб отурсак, анда болбойт ал. Түркчө тилге кээ бир сөздөр биздин кыргызчага которуп келе турган болсок, башка сөз да. Кыргызча ошол эле сөздү түркчөгө айта турган болсоң башка. Ал бир сөздүн экинчиге өтө бербейт. Бир улуттун сөзү экинчиге өтө бербейт. Бул деген мисалы биз суу ичебиз го, суу. Арабча сууну жаман сөз. Анда суунун ордуна вода деп баштайлы, эмне кылайлы? Жок, суу ол биздин кыргызча мааниде жакшы эле да ал. Мамат дегенде эле кыргызча мааниде жакшы эле ал. Албетте мурда угуп жүрөт элек, мындай эркелеткенден азайтып деп тархимдеп коет. Мухаммад деген болгон дейт. Маматтардын баарды Мухаммад дегенди кыскартып. Токто Мамат, Токто Мухаммад. Мамат Иса деген Мухаммад Иса деген. Мамат Муса деген Мухаммад Муса деген. Азыр эми алхамдулилlah дин акырын жанданып атат. Оюмча мындай ошол өтө ашы чабуунун кереги жок. Акырын мындай эме кылсак болот. Азыр атыңызды өзгөрткөнүн кажети жок. Кызымды күйөөгө бергенбиз, 1 жылдан ашты. Азыр бир кызы бар. Күйөөсү урат экен. Тойдон 1 айдан бери ушу уруптур. Жакшы сүйлөбөйт. Көп урат экен. Апалары сүйгөн кызын алып беришпептир. Кызыма көңүлү жок окшойт. Мажбурлап үйлөнүштүрүшкөн экен. Азыр үйлөнөм деп айта берет экен. Ошол кызга боюнда барында да 3-4 жолу урган. Балалуу болуп, жакшы болуп калат деп жүрдүк. Эми кече дагы уруптур. Кеңеш бериңиз. Эмне кылышыбыз керек, устаз? Биз дагы мажбурлап бергенбиз. Атасы жок десең менин кызым эмессин деп айткандан макул болду. Биз дагы көңүл койгонуна берген жокпуз. Намаз окуйт, жолугу бар. Күйөө бала да 5 маал намаз окуйт, сакалчан. Намаз окуп туруп, ушундай кылып турса түшүнбөй калды. Аллаху акбар, жакшы эмес. Урганга Алла Таалам жараткан эмес, урганга Алла Таалам берген эмес. Жакшы мүнөз менен, жакшы көңүл менен, тем более боюнда бар. Анан тагдырдагы нерсеге болбосо башында эле албай эле койбойсуң, сүйгөн кызың башка болсо. Башында эле албай кой, анда эмне кыласың? Ата-энелер деле кызык экен. Силер мына ата-энелер барып жакшынакай айткыла. Биз силерди мындай биздин кыз жакшынакай кылып силерге кызматка деп берип атабыз. Силерге машалла ушу балаларыңарга атай турмушка бердик, бактылуу болуп кетсин, урпак улансын деп турабы? Эми мындай зордук сому ура бере турган болсо, анан көө жакшынакай башын бошотуп койгон да. Ура берсең адамды азыр эме кылып койбойсуң. Жараксыз кылып, инвалид кылып коет да бу. Тем более боюм экен, эми түшүнбөсөңөр го мейли, никени гайып деп коет. Мына баш кошту, Алла Таалам кыз бериптир мына. Өзүңөрчө намаз окуган адамдар экен, намаз окуган адамдар ушундай кылат. Тем более сакал дагы бар экен дейт. Сизден соранайын дегеним, өзүм үйлөнө элекмин. Күйөөгө тийбептир. Бирок төрөп коюптур 4 жыл мурун. Ошол кызды алсам болобу? Өзүм деле ак эмесмин. Жаңылыштык көп кылгам. Азыр карманып жүрөм. Астагфируллах. Эми Кур'ан-ы Каримде бир айтат мындай эреже. Тазаларга таза, ыпластарга ыплас дейт. Несин айтасың муну? Өзүңөр билип көрүңөр кандай кылган. Мурдандай кылып төрөп коюп өтүп. Мен жеке оюм эгерде азыр карманып тоба кылган болсоңуз, мен жеке оюм болбойт. Мен көпчүлүк устаздардын сабактарын соц тармактардан угуп келем. Сурайын дегеним, Өктөм Абдувалиева айымдын сабактарына амал кылсак болобу? Конкретно эмне деген сур эмесине амал кылайын дейсиз? Ошону айтыңыз, мен ошого айтып берейин жок. Эже же болбосо эне мындай деди, ушул барбы Кур'ан, хадисте, биздин мазхабта? Ошого жооп берейин. Жалпы эле сабак мен билбейм да, эмне сабакта, кайсы сабакта эмнеге амал кылат экен. Устаз жолдошум экөөбүз эки жакта 2 ай жашадык. Ортодо көп нерселер, уруштар болду. Жолдошум ичип алып WhatsApp'тан талак деп жазып жибериптир. Мен жашабайм деп кайын журтка айткам.
Ал учурда айткан талак түшпөйт, кетпей деп калтырып коюшкан. Азыр жашап жатабыз. Мени ойлондурган нерсе талагы түшөбү же түшпөйбү? Кайнагам ажыга барып 5 мал намаз окуган киши. Сиздер муфтиятка баргыла, 15-кабинеттен ошо 3 талак маселесин барып сурагыла. Ортомчу салбай. Адамдардан жин чыгарып дем салганды кесип кылып алса болобу? Болбойт кесип кылып алса. Coca-Cola'nın kuramında boyogуч жана кофеин кошулган экен. Boyogуч менен кофеин арамбы? Эми кошулмасын карап коюш керек. Кофеин деген эмне дейм бая? Кээ бирлери уктуп эле бир мына не деп коет эле насекомый болбойбу? Кызыл бир не? Кышеникпи? Ошо окшош бир неме коштат деген уккан элем. Канчалык анык экенин мен билбедим. Бирок ошолор кошулса, алар болбойт. Экинчиден анан буга азыркы акыркылар айтып атпайбы адамдар эле? Өтө эле көп кум шекер кошулат экен дейт. Адамга зыяндуулугу деп. Анан болбосо ошол канча адам ден соолугунда витаминдердин бардыгын жок кылат экен дейт. Бардыгын шыпырып эле кетет экен дейт. Анан кийин билбейм кандай. Кыскасы мен өзү ичпейм. Өзүмө айтсам. Мурда ушундай эме окуп элек, сатып алып ичпейм, бирок берсе иче берем депчи. Азыр бекер берсе деле ичпейм азыр. Ошо иншалла мындай нерседен узагыраак болгондой жакшы. Өзүбүздүн алхамда жармалары бар, жакшы суулар бар, жакшы чайлары бар таксы. Кофенин өзү эми мынанын эми Coca-Cola'nын көп зыянын айтып жүрүшөт да. Өтө көп зыянын айтып жүрүшөт. Эле аябай кыжалат болуп атам, адашып кетип атам, китеп карап окуганга туура келип атат, толкунданып башкача эле боло берем, баарын эле билип баштайын да окуганы келгенде адашып калып атам, бул күнөөбү? Жок, мындай да бардык нерсе мээнетке байланган. Мээнети жок эле үйрөнө албайбыз да. Кичине мээнет кыласыз, кичине кыйналасыз, анан Кудай кааласа болуп кетет. Сара деген ат койсом болобу кызыма? Болот. Устаз ушул күндөрү ороза кармаса эмне деп ниет кылып кармайт? Ниет нафил деп эле кармайсыз. Нафил деп эле. Туулган күндү кандай өткөрсөк болот? Туулган күндү тооба менен өткөрүңүз. Өлүмдү эстеп өткөрүңүз. Көп ойлойт, мен ушул күнү жаңы туулдум. Бир күн өмүрү кыскарып кеткен. Какой там жаңы туулдуңуз? Алла Тааланын берген өмүрү кыскарып атат. Бул курсант болуп, сүйүнө турган күн эмес, кайгыра турган күн. Куттуктай турган эмес, кайгырта турган күн. Өмүрүң кыскарды бул жагын түшүнүп атасыңбы деген, ошону эстетип койсо, эстете турган күн да өзүчө. Чын-чынында эле ошондой да. Өмүрүңүз узарып атабы? Кыскарып атканда сүйүнүп атасызбы? Кыскарганга, өмүрү кыскарганга сүйүнөйлүбү же кайгырайлыбы? Кайгырат да акылдуу адамдар. Туулган каяктан сүйүнө турган күн болду анан. Эгерде бул жакта мен мурда дагы айткан элем, туулган күндө эгерде бир жыл сиз ибадат кылып, Куран окуп, намаз окуп, эч кимди алдабай, эч кимдин акысын жебесеңиз, машалла бир жыл жакшы өткөрүпсүз, буга сүйүнүңүз. Бирок эгерде бир жыл арам нерседе жүргөн болсоңуз, буга кайгырыңыз таксыр. Устаз, жашым 18-де, үйлөнгөм, анда-санда уруш болот, мага сөз кайтарат, анан жиним келип коем. Чынында мага тең келип аймап салат. Сөзүм бара-бара эч өтпөй баштады. Кечки телефон менен алек болот. Мага болгон сезими такыр жок. Болушунча жакшы сөз айтам. Айландырып келем выходной күндөрү. Москвада турабыз. Ата-энемин кызы жок болгон үчүн өзүнүн кызындай жакшы көрүшөт. Кече апасы менен атасы келди. Анан апамда ыйлады. Кызым, неге бизди ойлобойсуң? Биз сен деп канча аракет кылабыз. Сени ушул убакка чейин бир да урушпасак деп айтса да кетип калды. Анан жакшы көрөм. Bir жыл болду ровно үйлөнгөнүбүзгө. Бүгүн атасы менен сүйлөшүп үйгө келсем, апам атам болду, бүттү, жашабайсың деп жашабайсың, алып келбе. Азыр сени тоготпой жатат, эртең 2 балалы болгондо мындан да тоготпой таштап кетет деп жатат. Устаз, не кылсам болот? Эмне кылат элең эле? Иманга чакырып, тобага чакырып, жакшылык, ажырашып кетүү. Баягы орусча айтмакчы, успет этесиңер да. Любой эле кайсы эле күн ажырашып кетсең кете бересиң. Бирок үй бүлөнү сактап калуу, кармап калуу, бул мээнет талап кылат. Өзгөчө мына азыркы ушу шайтандаган дүйнөдө
ушундай бир арам нерселерди аябай көбөйүп, бардыгына ошо арам нерсе доступный болуп калган дүйнөдө ыйманды сактап калыш колуна чок кармаган менен барабар. Үй бүлөнү сактап калыш колуна чок кармаган менен барабар. Биз мусулман экенибизди унутпайлы. Кыздар дагы, балдар дагы. Унутпайлы бизе. Башкаларды көрүп, ошолорду Европаны көрүп, же болбосо дагы ошо Москвадан башкаларды көрүп, аларды туурап жашай турган үммөт эмеспиз биз. Биз өзүбүздү үлгү кылып, башкаларды каратып жашай турган үммөтпүз. Биз башкалардын аркасынан ээрчий турган үммөт эмеспиз. Эмне кылат элең адам? Эми тооба зикир кылып, туура жолго алып келгенге, түшүндүргөнгө, кайра айтып, ошого жетпейт, ошого аракет кылам. Күйөөм Лейлектен, мен оштон болом. Ушул талаш тартыштын айынан мен ошко жөнөмөкчү болгомун. Ошондо күйөөм айтты, эгер ошко эле жетчү болсоң, талак түшөт. Деп, ошондо кандай болуп калат? Түшүп калабы, мен кетип калсам? Эгер ушинтип айткан болсо, эгер ошко келсең талак түшөт, түшүп калат анда. Мээримдүү ырайымдуу, Алланын аты менен. Кант шаарында мусулмандардын мүрзөсү көрү жок болгонда эмес. Кошуна айылдардан эптеп издеп табышат. Тааныш жок болсо сатып атышат. 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин. Жергиликтүү калктан кол топтоп алып барганбыз мэрияга. Мэр бүтүрөбүз деп айтып, кайрылсак ишим көп, бош эмесмин деп кайдыгерди кылып жатат. Кантип маселени чечсек болот. Эми карап көрүңүздөр, ошол жактагы мусулмандар биригип, мэрге дагы баргыла, сүйлөшкүлө, бардык мусулмандардын кажети. Кудай калса ошондой айыл өкмөтпү же шаарбы, мусулмандар өлгөндө эртеге барыбыз эле өлөбүз. Бирге жерге коюла турган жер бөлүнүп бериш керек. Оюмча иншалла силер жакшы сөзүн таба албай койгонсуңар да, кайрадан баргыла, дуа кылып. Төрөм деп коет экен го. Төрөлөрдүн түшүнүгү деппи, ошолордун дуа алса болобу? Кымбат экен дейт. Баарына эме дуа алып бериңиз. Эң жакшы муктаждардан алыңыз. Төрөлөрдөн деле алсаңыз бирок дуа кымбат экен деп ал болбойт го. Аны акча коюп алган окшойт да. Акча коюп алган болбойт. Устаз, биз мусулмандар башкаларга үлгү болгондуктун ордуна жума намаз бүткөндөн кийин чоң жолдон койлор сыяктуу өтөбүз. Ошол үчүн жума окулган мечиттерде жамааттан 2 киши чыгып, жолду регулировка кылбаса, мен уялам. Башка диндеги адамдар бизди көрүп кандай ойлойт болду экен деп. Сиз өзүңүз чыгып регулировка кыла бербейсизби? Өзүңүз чыгып, машалла, жардам бериңиз, регулировка кылыңыз. Имамдарга сунуш иретинде айтсаңыздар, иншалла, муфтиятка Кудай кааласын. Эми жумадан намазга адамдар көп келет, чыкканда кичине баары адамдар жолдон ылдый өтө болот, бирок мусулмандардан да койдор сыяктуу айткан болбойт. Мен жүрөгүмдө 200-дүүлүк, көрө албастык, ичи тардык, жек көрүү, кек сактоо күчөп кетти. Имансыз өтүп кетемби деп корком. Эмне кылам? Гыйбат кылып жүрүп, Алла берген иманды кайра алып коёбу деп корком. Эмне кылсам? Тоба кылыңыз, истигфар кылыңыз. Мына арам нерселерден напсыңыз менен күрөшүңүз. Өзүңүздү кээде заставить этиш керек болот. 5 убакыт намазга мечитке алып келиңиз, даватка чыгып келиңиз, сабактарга катышыңыз. Анан ихластуулуктун, жүрөктүн тазалаган эң бири ажатканага барып туалет тазалаңыз. Эч кимге айтпай эле, видеого тартпай эле, жөн эле. Мындай эле кылып элечи, Алла үчүн эле бир анча-мынча ишти жасай эле. Туурабы? Биздер мына мажбур болдук тарткандардын баарын капа болушпасын эми. Ооба чет мамлекеттен келбей калгандар анда мындай деп атай сабактарын сурангандарына. Болсо мыналар тарткандар кажети жок эле, биз өзүбүз ушерде отуруп эле сабак кылганыбыз эле жакшы. Кандай болсо ушу азыр эми онлайн деп тиякта сабак бул жактан аял кишилер келе албай атат экен, ушу үйүндө отуруп же башка жерде кичине аз болсо да 1-2 сөз тийип калсын деп. Ушунча ихластуулукка көр казыңыз, таксыр. Көр казганга катышыңыз, өлүк жууганга катышыңыз, туалет жууганга катышыңыз. Кудай кааласа иншалла бунун өтө чоң пайдасы бар. Насаат менен таасири өтпөй калган, сөзү жок, ун чыкпаган насаат жүрөк тазалайт да буларчы. Сөзсүз туугандардан бири өлүп калат го. Өлүккө кириңиз. Өлүк жууңуз сөзсүз. Көргө барып көр тазалап, ага чейин туалеттерди кирип тазалаңыз.
Устаз намазын окуп жатканда кесилген жерден аз өлчөмдө кан чыкса, намазы кайра башынан окуу шартпы? Ал канды намаз бүткөндөн кийин байкаса. Кан мындайда чыгат, агат, экөөнүн айырмасы бар. Неде кан чыкты, бирок аккан жок. Кан чыгып калды. Жөсө бирөө сыйрылып кетти да, сыйрылып кетти. Кан аккан жок, бирок көрүнүп турат да, мындан дарат сынбайт. Ордунан жылганда сынат. А бирок эгерде мындай коюп койдуңузбу, бул кан болду, сынды болду. Кичине болсо дагычы. Эгерде намаздан кийин байкасаңыз, конечно, даратты дагы кайтарасыз, жаңылайсыз, намазда баштан окуйсуз. Устаз, контрабанда товарлар менен иштесе болобу? Болбойт. Эгер килемге нажасат тийсе, килемдин баарын жууш керек болобу? Же ошол жерин эле жууп койсо болобу? Ошол килемде намаз окуса болобу? Жайнамаз салып окусам дагы артынан бир аз путум чыгып калат. Алдынан туруп алам. Алдына туруп алсам башы чыгып калат. Мындай. Эгерде килемдин ушу бир чекесине нажас болуп калса, ошол жерде жууган эле жетиштүү. Баардыгын жууган кажет жок. Анан намазда окуганыбызда намаздын бир шарты окуй турган жай таза болсун дейт. Ошол жай эң аз дегенде минимум 7 мүчө тие турган жер. 2 путуңуз тие турган жер таза болсун. Жай намаз болбосо дагы, цементтин үстүндө болсо, полдун үстүндө болсоңуз дагы ошол жер таза болсун. Так, саждага барганыңызда 2 тизеңиз тиет. Ошол жер таза болсун. 2 алаканыңыз тиет. Ошол жер таза болсун. Пешенеңиз тиет. Ошол жер таза болсун. Мына жер кичине нажас болсо да эчтеке болбойт. Түшүнүктүүбү? Мына ушу 7 жер тийген жер таза болуп туруш керек. Бул минимум. А ошол жерде мында бутуңуз чыгып калабы, алдыга чыгып калабы айырмасы жок. Ошо кайсыл жерде турат? Асты тазабы? Жай намаз болбосо полдун үстүндө, цементтин үстүндө, таштын үстүндө болсо дагы, кумдун үстүндө болсо деле боло берет. Ошо жер таза болуш керек да. Убакыт болуп калдыбы?